жылдарга атагы кулган улуу ойчул, таланттуу акын, саясат таануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагын Карахандар каганатынын азыркы Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан 1 борбору Баласагын шаарында 1015-жылы, айрым маалыматтар боюнча 1016-жылы тектүү үй бүлөдө туулган. Кичине кезинен дүйнө таанууга умтулуп, билим алууга ашыккан. Улуу ойчулдун өмүр баяны, ал жашап өткөн доор жөнүндө маалыматтарды анын атактуу Кут алчу билим поэмасынан кездештирүүгө болот. Ал поэманы Баласагын шаарында баштап, баш аягы 18 айда жазып, Кашкар шаарында жыйынтыктап, китепти Кашкар шаарынын башкаруучусу Тавгач Буура Карахан Абу Али Хасанга окуп берген. Ал поэманын терең мазмунун түшүнүп, алкыш иретинде акынга Улук Хас Хажип деген ардактуу наам ыйгарган. Кут алчу билим 1069-1070 жылдары биз орто түрк тили доору деп атаган мезгилде жазылган. Чыгарма 13.000 саптан ашыгырдан туруп, ошол доорундогу мамлекеттик башкаруунун түшүнүгүн туюнтат. Кут алчу билим бүгүнкү тилге которгондо бактылуу болуунун билими же түз маанисинде саясат таанууну туюндурат. Кут алчу билим дастанынын 3 кол жазмасы бар. Анын бири Гератта 1939-жылы араб тамгасында жазылган нускадан уйгур шерифине көчүрүлгөн. Кийинчерээк бул кол жазма Түркияда колдон колго өтүп жүргөн. Аны австриялык окумуштуу Хаммер Бургшталь 1796-жылы сатып алып, Венадагы королдук китепканага өткөрүп берген. Экинчи нускасы 1896-жылы Каирдин Хидив китепканасынын анын директору Мориц тарабынан табылган. Үчүнчү араб тамгасы менен жазылган нускасын окумуштуулар 1913-жылы Наманган шаарындагы жекече китепканалардын биринен тапкан. Китебиңиздин аталышы кандай? Куттуу билим койдум. Кут алсын окуган терең ойдун. Китепти окуй турган окурманым. Көркүнө көөнө сөздүн нак тунарсың. Китеп көп араб, перс тилдеринде. Бул китеп эң биринчи биздин тилде. Ата журттун нукура байлыгы өз эли. Жусуп Баласагын. Атактуу кыргыз урпагы ойчулу Жусуп Баласагындын сүрөтү 2000-жылы Кыргыз улуттук банкы тарабынан 1000 сомдук номиналына түшүрүлгөн. 2002-жылы Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын флагманы Улуттук университетке ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда Жусуп Баласагындын 1000 жылдык юбилейин 2016-жылы эл аралык деңгээлде белгилөө үчүн атайын мамлекеттик программа ишке ашкан. Ошондой эле эл аралык түрк сой уюму дагы 2016-жылды Жусуп Баласагын жылы деп жарыялап, Баласагындык Жусуп даанышмандын 1000 жылдыгы Кыргызстанда гана эмес, бардык түрк тилдүү өлкөлөрдө өзгөчө белгиленди.
Ассаламу алейкум. Ата! Арыбаңыздар. Бар бол жолоочум. Бу тыныш жаткан тоо койнун жаңыртып, не кылып атасыз жарыктык? Ата бабанын баскан жолун, тарыхын ташка жазып атам. Тарыхты ташка жазып. Аныңыз жакшы экен. А бирок сиз жазган жазууну окуй турган адам табылабы? Табылат. Келечек муун бизден да сабаттуу, бизден да акылдуу болот. Адамзат улуу болду. Окуу менен көп ачты, сырдуу жолду. Muallim bol memelidir daratay, tamırında bilim susu akkanday, tabiatı yaşmuğga tanıdı, kalbastığı taşka tamga baskanday. Ardaqtı muallimlik yesiliyeri, бүгінгі Қырғыз мамлекетіне салым қошып жатқан ағарту тармағындағы ушул жерде отырған жалпы Қырғыз ұлттық университетінің жамаатын университет күніңіздерменен шын жүректен құттықтаймыз. Мұғалім тұрмышымсың, ой мақсатын білесің, жол көрсеткен жұлдызымсың, тоқтауын жансың. Muğalim жазғым келет атыңды, алтын менен
Geçiresiler muğallim kökületip barkındı, жазgın келен, алтын менен атынды деп биздин залкарларыбыз жалпы мугалимдерге мына ушундай өзгөчө саптарды калтырган экен. Андыктан жылдын жыйынтыкталышы менен дал ошол Улуттук университетинин кесип ээлерин, жалпы биздин педагогдорду, кызматкерлерди майрамыңыздар менен куттуктап, атайын сиздерге концерттик майрамдык жана ошондой эле жалтырыңыздарга сыйлык тапшыралы деп баарыбыз мыктылар чогулуп отурабыз. Анда эмесе майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, бүгүнкү чакан концерттик программабызды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Üç kuru жалгыз değil, üç kıl komuz, çektilbeyt, көйгөгөлбейт, чебер болсуз. Оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бир окта өнөрү бар, айтып болуп демекчи. Анда эмесе комуздун ыргагы менен бүгүнкү концертибизди баштап алсак, Кыргыз Улуттук университетинин алдында түзүлгөн кесиптик колледжинин мугалими Бекишева Гурма Камчыбековна сиздерге комуздун коштоосунда жагымдуу музыкалык чыгармасын тартууламакчы. Улуттук университеттин күнү менен куттуктап келмекчимин. Анда эмесе сиздер үчүн ушул элибизде ынтымак болсун, анын ичинде Улуттук университетте ынтымак болсун деп Роза Аманованын ынтымак деген санат насаатын сиздерге аркап берип коюуга уруксат этиңиздер. Обону Роза Аманованын сөзү эстебиз журналистикке таандык. Degin anta maktu jurcaşın
Mühendisi Alseyit Mızan'ı Şadıl Manay'da Olçalar'ın boşluğunda tozulağız. Sağ olsunlar, bayramlarını kutlarız. Ketiyorlar. Madaniyatın mıhtı hizmetkeri, bir çatkarlıkçı Nazgül Kalıbekova. Sağlıkları, bayramınızda olsun. Sizler için Allah'ına varlıklar bizim için.
Республикасының Жогорку кеңешинин төрагасынын орунбасары Исаева Жамиля Кубанычбековнага Жүсүп Баласагыр атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамын ыйгаруу салтанаты үчүн университетибиздин окумуштуу катчысы Керим Канабачагыл Жусуповна менен ректору Төлөбек Абылович Абдрахманов, ошондой эле саясаттануучу Шерикулов Медеткан Шерикуловичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер.
Жаңажал университетте жүрсе, біздің Жаңажал университетте екі чоң іс-шара болды. Біріншісі Россия, Қазақстан, Өзбекстан оқушылары, Қырғызстан оқушылары біріккен чоң Алтайда 3 күндік конференция болды. Бүгін ертең өстуде. Бірақ жерде күнші университеттің жамағатынан айрым ескерістерге сыйлықтар тапсырылатын біздің университет тағы бір мемлекетке елік тапсырып өткен үшін ішіне немесе кескіштен барлығы бүгінгі разалы университет директор атынан Adımla yazılan kurban yıldız konsertinde Uşleder bizim üniversitede Uşleder bizim üniversitede katedra şu muhalif olmuş değilse Aykır Mocurotları var şüphen bir çoğu akademiyalı bugün bu üniversitetimizin olsun üniversitet Vaçayınдағы мықты оқудай оқумен, мықты адамдарды, мықты әдістерді дайындаған мен ойлаймын, мұндан ары дамысын мұқтылығынан танбай, келешекте Қырғыз мемлекетіне қызмет қылған мықты әдістерді дайындайды. Сенем, не болса аманшылық, денсаулық, ішіңізде игілік, үйгілік өмірді болған туыстардар арасында өтуді көрсетіп қалады. Рахмат. Anda bazı Kırgız memleketinin degender bu işte Kırgız memleketinin gelip olsa bilesi yani Kırgız memleketinin memleket yaralganda memleketin başında duran Kırgız memleketine abdan çok söyleyen memleket olsun hizmet kılan Kırgız memleketinin atributları memleketinin davranışını Adın çok sağlıklı. Edet kanallarda söz versek, kanalın ayrı sesleri kitap kanalları gösteriniz. Rahmat, hürmetli Hüseyin'in katılışçıları, ayağımın studentler, bayımlar, Kırgız Memleketçik Üniversitesi Menişin'de yet, benim altın beşini, Кыргызский национальный университет Альма-Матер моя. Я окончил здесь исторический факультет, тогда была такая стипендия, Ленинская стипендия, я был Ленинским стипендиантом. И вторая моя Альма-Матер, это Московский государственный университет имени Ломоносова, где я тоже учился на философском факультете. Я из этого университета вернулся 6 раз. Судьба сложилась таким образом, я взлетал там высоко, потом иногда так падал, как-то так фильм. Всякое бывало, но я возвращался не куда-нибудь, только именно Кыргызский национальный университет, здесь я работал. Многие годы приезжал за рубеж, возвращался обратно сюда. Университет для меня очень дорог, в моем сердце, учитывая, что юбилей сегодня эту радость я разделяю вместе с вами. У меня пару очень наверное. В следующем году мы отмечаем юбилей столетия. Вот я хочу, я тебе об этом говорю, хочу повторить еще раз. В фойе восстановите постановление Совета министров Союза СССР от 1952 года, когда педагогический институт был возвращен, переименован Кыргызский национальный университет. И это постановление Совета министров Союза СССР подписано не кем-нибудь, Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Я считаю, это надо обязательно. И второе, конечно, присвоение статуса национального Кыргызский национальный университет – это флагман университетов Кыргызской республики. У нас было всего 9 учебных заведений высших
один университет поставили все в институт. Сегодня у нас 53 университета, ни одного института. Институты при университете. Так мы растем. Да? И нынешний год для всех я обращаюсь, особенно молодежи. Учтите, это год нашей государственности. Столетие нашей государственности. Мы должны всему миру показать, чего мы достигли за 100 лет новой новейшей истории. Мы стали независимым, суверенным кыргызским государством среди 200 независимых, суверенных государств мира. Мы члены Организации Объединенных Наций, мы члены многих международных организаций. У нас устанавливается связь со всеми государствами на паритетных одинаковых. И мы этим должны гордиться. Мы всему миру должны сказать, что у нас есть своя государственность. Русские товарищи, это я специально хочу сказать. В октябре 24 года мы объявили себя автономной областью. И учтите, русские, посмотрите на меня. Мы вошли как автономная область, как единица Российской Федерации. Ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни Казахстана. Мы были частью Российской Федерации тогда, когда создавался Советский Союз. Так что вы от нас никуда не денетесь. Наша связь с Россией и с нашими соседями, братскими странами, она настолько тесная сегодня, мы этим гордимся. Уважаемые участники конференции, искренне я вас поздравляю с сегодняшним днем, 99-летием образования Кыргызского национального университета и столетием кыргызских государств. Удачи, успехов. Всем спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, майрамыңыздар менен. Анда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окумуштуулар кеңешинин чечимин окуп коюуга уруксат этиңиздер. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Исаева Жамиля Кубанычбековна айымга Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылсын. Рахмат. төрағасының орынбасары Исаева Жамиля Кубанычбековнаға берілмекші. Саламатсыздарбы, урматтуу Төлөбек Абылович, урматтуу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жалпы жамааты, ардактуу катышуучулар жана студенттер. Алгач баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атыман улуттук макамга ээ улуу окуу жайдын расмий түзүлгөн күнү менен чын диlimden куттайм. Алгач 1925-жылы Кыргыз Сакаттуу институту катары ачылган окуу жай Константин Юдайкин баштаган улуу окумуштуулардын, мыкты агартуучулардын талыкпаган аракет менен улуу университетке айланды. Тылымга кете дала салуу тарыхый жолду басып өтүп, билим менен билимдин борбору катары таанылды. Кыргызстандык жаштар гана билим алмастан чет өлкөлүк студенттер да окуп жаткан бул куттуу жай өлкөбүздүн
Билимдүү колдон жаралмай, өндүргөн өткөнү кура албайбыз. Мамлекеттин алдыга жылышып, жарандарыбыздын билимине көз каранды. Андыктан ар бир билим берүү мекемесине жана андагы иштеген агартуучуларга чоң милдеттер жүктөлгөн. Ал эми Кыргыз Улуттук университети аталган жоопкерчиликти жогорку деңгээлде аткарып, азыркы доорго шайкеш келген адистерди даярдоо багытында алгылыктуу иштерди жүргүзүүдө. Айрыкча инфраструктурасын өнүктүрүү, студенттери үчүн керектүү шарттарды түзүү жаатында жасап жаткан иштери башка окуу жайлар үчүн өндүрүлөт. Буюрса бул университет Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө таанылган билим уясына айланарына терең ишенебиз. Ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окумуштуулар кеңешине жана коомдук гуманитардык билимдер институтунун жамаатына мени Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамына көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык барчаңыздарга билдирем. Биздин жемиштүү кызматташтыгыбыз 2021 жылдан бери уланып келе жатат. Ошондон бери мен жана Кыргыз Республикасы Жол кеңешинин кызматкерлери Кыргыз Улуттук университетинин коомдук жана гуманитардык билимдер институтунун студенттери жана магистранттары менен билим жана тажрыйба алмашууга кубанычтабыз. Кадырлуу иш-чаранын катышуучулары, улуу аалымыбыз Жусуп Баласагын бут алчу билим дастанында улуу билим тууралуу комоктуу ойлору менен бөлүшкөн. Окуу гана жашоого чырак, өмүргө булак болуп келет. Ал үчүн талыкпаган эмгек, тынбаган изенүү талаптууларын белгилеп өткөн. Андыктан билим берүү тармагын өнүктүрүү иштерин кубанычыбыз керек. Мына ошо Жусуп Баласынын бабамыздын атын алып жүргөн бул жайдан муктуйланыңыздар, өнүктүрөн берсин. Дагы бир жолу баарыңыздар менен университеттин расмий түзүлгөн менен куттуктап, агартуучуларга чоң ийгиликтерди, студенттерге зор жетишкендиктерди каалап, баарыңыздарга үлкен денсаулык каалайм, ошондой каалайм. Өнүгүүсү берсин. Көзбе жарандар чыгарышсын билим алып, дайыма сизди бөлүп кысыктан сактап, асманыңыз дайым жарык берсин. Рахмат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин дагы ардак грамоталары бар экен. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон салымы, ошондой эле жигердүү кайрымдуулук жана коомдук ишмердиги үчүн Арзиева Айгүл Кубанычевна Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү жагындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жаш муударды тарбиялоого кошкон олуттуу салымы, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Осмонова Динара Аскарбековна Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Аскарова Айнура Алмазбековнадан сөз берет. Ошондой эле биздин ректорубуз Абдрахманов агайыбыз социалдык жана гуманитардык илимдер институтунун директору Камчыбек уулу Мырзабекке Түрк Сой эл аралык уюмунун медалдарын тапшырмакчыбыз.
Төлөбек Аболович, урматтуу ардактуу профессорлар, Шерик Полович, Дамир Манчбековна, ушул жерде отурган институттун директорлору, декандар, жалпы окутуучулар, бүгүнкү улуттук университеттин күнү менен баарыңыздарды куттуктаймын. Мен бүгүн келишимдин себеби бул Түрк дүйнөсүнүн эң абройлуу уюму, азыр ушундакта биздин сыймыктуу агабыз Башкарлата Султан Акимович Раевдин аманаты менен келдим. Ал кишинин ушул ректор Төлөбек Аболовичка Музей Камчыбек өзүнүн сыйлыктары бар экен. Султан Акимович бүгүн Бакудан учуп келатат, лекин аш рейси туура келбей калды. Ал кишине уруксат берсеңиздер, куттуктоосун окуп койсом, куттуктоосун окуурдан мурун жалпы ушул университеттин бүтүрүүчүсү катары өзүм дагы баардыгыңыздарды куттуктаймын. Медеткан агайда айтып өттү, альма-матер деп, анысыңар баарыбыздын ушул университет атабыз, апабыз чоң турмуш жолубузга чоң роль ойногон баарыбыздын биринчи ичиндеги студенттер учкан куттуу уясы. Мен да ушул университетте бүтүрүүчүмүн, мына учкан куш болуп сиздерге дагы жол берип атканга сыймыктан атам. Урматтуу Төлөбек Аболович, ардактуу окутуучулар, кымбаттуу студенттер, баарыңыздарды бүгүнкү Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жылдан жылга биздин улуттук университет билимдин жана маданияттын алдыңкы борбору катары өзүнүн бийик деңгээлин бекемдеп, инсандын баалуулуктарын жана күндө таанымын калыптандырууга да салым кошуп келет. Билим уямыздардан учкан лидерлерди, интеллигенцияны жана изилдөөчүлөрдүн келечегин түзүүдө сиздердин жасаган аракетиңиздер баажа эмес. Бул жерде дүйнөнү өзгөрткөн идеялар жаралып, студенттер биздин замандын эң татаал маселелерин чечүүгө жөндөмдүү лидер болуп калыптанууда. Сиздер билим берүүнүн гана флагманы болбостон, улуттун маданий жана интеллектуалдык мурасынын таянычысыздар. Ар билимдердин талапкас эмгегинде биздин университетибиздин жыл сайын күчтүү жана ийгиликтүү болуп, университеттин тамырын дагы тереңдетип, будактарын бийиктиктерге жеткирүүдө. Университетибиз мындан ары да гүлдөп, билимге, акылмандыкка кызыккан борбор болуп кала берсин. Ата-анаңыздар дүйнөнүн бардык улуттуштарында сыймык жана урмат менен улуттусун. Ишиңиздерге ийгиликтер коштоп жүрсүн. Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев. Төлөбек Аболович бир поезддарны сыйлык тапшырууга. Түрксой эл аралык уюмунун төш белгиси менен Аболов Төлөбек Аболович сыйлады. Sıylık beni bizden Kamçıbek ulu Mırzabek ağayımız sıylamakçı. Sıylık topşırığı üçün Kırgız Respublikasının Aksakалдар Кеңешинин төрагасы
Dövletbek Şadabekov Taşkara tegiga söz berilmekçi. Geliniz. Andan keyin 17 yildan beri prorektor bo'lib o'tirdim. Shu 2 jarman
өзгөчө фокустан ашып деп канча деген монографиялар чыгарган. Ошонун ичинде мына айтман тууралуу сөз айтмандын алгачкы аңгемелери андан кийин конференцияларда бул 95 жылдарда Стамбулда барып ушундай сыйлар менен конференцияда ошол айтман боюнча доклад жазып берип башка жерлерде ушундай анан эми саны жагы юрист болгон менен ушунчалык мамлекеттик кызматкерлердин ичинде калыстыгынан кайбаган кандайдыр бир Кыргызстанда болуп аткан маселеге өзүнүн сөзүн айткан, керек болсо соттарына да катышкан, ушундагы калыс анан биринчи жагына Кыргызстанда деген мамлекеттик белгиси да. Ошон үчүн мындай тектердин автору болуп ушунча өзгөчө кишилер үчүн бул тарабынан активдик алдыңызда келип койсоңуз. İkincisi, Sadık'ın ordenli tapşırıklar. Çoğalma sevgili olsun.
Храмцова Надежда Владимировна.
Adiliş, Yusuf Olasanlarında onun ardaklı zokları namını silah. Институт профессора Чороев Тыншыкбек Бадырмамбетович сыйланады.
Елисеева Мирим Даттаева. Ибрагимов Атахбек Рустамович, музыкалық өнердің кандидаты, доцент. Сарсеинова Нуржамал Шамшипетовна, музыкалық өнердің кандидаты, доцент.
Чет тілі факультетінің оқытушысы Талайбекова Айжанкүл Талайбековна сыйланады. География, экология жана туризм факультетінің оқытушысы Қадыралиева Бегмет Қайырбековна сыйланады. Математика
Самим партнером Калгадова Маса Кудаева Институт народных персоналива Сайдалта Мышмета Насимана. Факультет гуманитарных для нас спорт кафедра СНАО. Запад Калай Кудушевич. Спорта,
Okul başkanlığının başkanısı Sofonova Aile Cumhuriyet'e Okul başkanlığının dispatcheri Bayerli'yle Cemile Kayıtlı'yla Katılan da Kayaraya Ticaret Politikası Doğrularının İnstitutu'nun Cemile Kayıtlı'nın arasında
Құрметті біздің оқытушылар, ешағайлар, сыйлықтарыңыздар құтты болсын. Ошондой эле биздин университетибиздин күнүнө карата университетим менин Урматтуу Жусуп Баласагына университеттин чоң жамааты, урматтуу агайлар, эжелер, 31 май Жусуп Баласагынатындагы Кыргыз университеттин күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, мына быйылкы Төлөбек Абыз азыр жаңы айткендей, былтыркы жылдан бери өзгөчө макамга ээ болгондон бери бир жакшынакай өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына имараттарыбыздын ичи тышынан бери жаңырып, сабак берген аудиторияларыбыз, айлыктарыбыз көтөрүлүп жатат. Эми мындай жаңы ийгиликтер дагы да боло берсин. Ошону менен бирге биздин алдыбызда ошол жолу көп маселе чече турган тапшырмалар бар. Ошолорго карай биздин ынтымагыбыз биргелигибиз керек болот. Ошондуктан сиздерге талап этерим, чын денсаулык менен бирге ишибизде дагы да ийгиликтер түзүп турсун. Алдан сыймыктарыбыз болсун. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин эсептүүлүгүнүн борбордук комитетинин ардак грамотасы менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин академиялык математика билим экспорты жана тармактык магистратура бөлүмүнүн башчысы Шерманова Асада Нурлан Біздің университетіміздің күніне қарата университеті менің сыйлығым видео сынағы жарияланған. Мына ошол сыйлықтарды тапшыруу жана ошол құттуктоо сөз үчүн
Kırgız Respublikasının Madaniyat, Malumat, Sport және Жаштар саясаты министрлігінің алдындағы кинематография департаментінің директоры Асан Алиев Маратбек Жұмабековичті шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Үшінші курстың студенті Асана Айлерин социалдық гуманитарлық институты Ушебек Мукенова Альбина Мөдірбек қызы Айнасик Ишемурова Айдана konkursun jeyintigimenen tanıştırıp ketsek, 3-cü orun Kubatbekova Rahima, student Isparta. 3 yıl sonra akşamısıyla oynayacak. Demirkul Asanov, Kırgızstan Tarihı Katedrası'nın zeyleri. 5 yıl sonra akşamda izledim. Vallahi 1. Çoğru, 7 yıl sonra akşamda izledim. Taşkabayeva Cumagül, inженер программист. Сумая Бексултанова, статуста. Группа ТВ-8 журналист. 5 yıl sonra akşamda. Çok rahmat barbolog'lar, hurmatli mualliflar, sinflarimizda qutlug' bo'lsin. Mana shu meni bu saltanatli kechqurimiz jiyda qolmoqchi.